Бул маселе эми эле көтөрүлүп атпайбы? Себеби чындыгында жакшы мындай жогорку билимдүү, жакшы деңгээлдеги билими бар биздин адистерге биз муктажбыз да. Анан көп учурда коомчулуктан дагы ушундай маселелер көтөрүлүп жатат, суроолор бар. Акыркы мезгилдеги бүтүрүүчүлөрдүн мындай билим деңгээли кандай десем, тийиштүү деңгээлде эмес дегендейчи. Ошого биз ушул окуу жайларды кайрадан карап чыгып, эми окуу жайларга өз лицензияны билим берүү министрлиги берет. Бизден жаланганы 6 форма берилет. 06 формачы. Анын негизинде ар бир окуу жайдын клиникалык базалары, окуу базалары. Ошол билим берүүгө шарт түзүүгө дал келиш керек да. Ошолорду мен ойлойм азыр кайрадан карап чыгабыз. Андан кийин гана бул маселеге кайра келип, анан суроого жооп толук берсек болот. Министр айткандай, бул өзү Кыргызстанда 22 окуу жай болсо, анын 5 мамлекеттик, 17 жеке менчик деп атпайбызбы. Мен деле түштүк регионго барып, ушул окуу жайлардын базаларын көрдүм. Кээ бирөөлөрү чындыгында биздин талапка такыр жооп бербейт. Такыр жооп бербегенден кийин ал жердеги окуган студенттердин даярдыктары дагы, конечно, жооп бербейт да. Мен ойлойм, ошондой объектилердин иштөөсүн токтотуу керек депчи. Демек, кандайдыр бир комиссия түзүлөбү, ошол окуу жайларды текшерүү жүрүп, бул боюнча азыр министрликте азыр маселе иштелип жатат. Анан айтып аткан министрликтин тапшырмасы менен бул маселе такай көзөмөлдө болот. Жыйынтыгы андан кийин сиздерге айтабыз.